салам достор. Бүгүн биз Кыргызстанда Win Visa KG деген Instagram баракчанын аркасында турган тим менен, команда менен интервью кылабыз. Өзүңөр билгендей, Green Card лотереясына саналуу күндөр калды. Буюрса октябрдын башында анкета ачылат. Ошого чейин көптөгөн суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Instagramда аябай көп суроолор келипти. Бүгүнкү конокторубуз Айдай жана Аяна. Өзүңөрдү кыскача тааныштырып баштай берсек болот. Айдай. Айдай, Ая. Мен биринчи баштайын. Саламатсызбы баарыңыздарга? Менин атым Айдай. Биз баарыбыз ошо 5 адамбыз. Мен Visa KG'де. Мен Аяр, Аяна, Садат, Хаким. Баарыбыз бешөөбүз тең 2018 жылы регистрация кылганбыз Green Card'га. Баарыбыз эле ушу биринчи жолу тапшырган окшойбуз. 2019 жылы утуп алганбыз. Бирок тилекке каршы 2020 жылы өзүңүз билгендей эле Трамп ошол кездеги АКШнын президенти Кыргызстанды кара тизмеге киргизип салган. Ошо Green Card боюнча виза ала албайт кылып. Биз этаптарды өзүбүз өткөнбүз. Мисалы Садаттын уже интервьюсу болмок март айында. Аян ата энеси менен уткан Аянанын дагы интервьюсу жакын арада болмок да. Бирок февралда ушу кара тизмеге кирип калып, биз Америкага кете албай калганбыз. Анан өзүңүз билгендей эле март айында ковид башталып, ошо чек аранын баары жабылып, чет өлкөгө эмес, эшикке да чыга албай калган учур болбоду беле. Ошо анан кете албай калганбыз. 2021 жылы уткандарга ошо маалыматты жеткизели деп Телеграмда эң биринчи ошо группабыз ачылган. Ушул бан жөнүндө, кара тизме жөнүндө ошолорду айтып атып, ДСти жөнөтпөй туруңуз деп атып, бан ачылгандан кийин анан жөнөтөсүңөр деп информация берип атып, ушинтип биздин кандай десем эң биринчи кадамдарыбыз ошондон башталды. Негизи чисто мындай благотворительность катары информацияны жеткизели деп ошондон башталганбыз. 3 жылдан бери жыл сайын группаны ачабыз утуп алгандар үчүн бүт маалыматты беребиз. Анан ошо 21 жылы утуп алгандардын дагы биринчи регистрацияны туура эмес кылган үчүн, көп катта кеткен үчүн алар дагы жыл сайын күзүнө бизде топ бергилип суранып башташты. Сиз мындай опытный болуп калдыңар, баарын билет экенсиңер деп суранып баштаганда биз да күзүнө ага уже акысын киргизип толтуруп баштадык жыл сайын. Анан жыл сайын алар дагы өзүнүн туугандарын айтышат, утуп кеткендер, Америкага кеткендер, алар дагы айтышат, өзүнө реклама кылат. Сарафанное радио деп ошо баарына тарап атып, адамдар бизге келип башташты да, өзүлөрү элечи. Анан ошо быйыл офис ачтык, аренда алдык. Анткени кишилер кабыл ала турчу жер болуш керек экен баары бир. Ушинтип биздин Visa KG деген мындай кандай десем, Green Card community дейбиз. Биз агентство катары эметпейбиз, биз ошо именно Green Card жөнүндө маалымат берип, ошо элдер Green Card жөнүндө көбүрөөк билсин, утсун, Америкага кетсин деген ниетибиз менен ушундай команданы ачтык да. Эң сонун көп суралган суроолордон баштайлы анда. Анкета толтуруш үчүн эң башкы нерселер, азыр элдер угуп атса, ошолор даярдап турчу нерселер, эмнелерге көңүл буруш керек? Загранпаспорт. Анткени баары бир сен визага ошол загранпаспорт менен барасың. Ошол загранпаспорт аты жөнүң кантип жазылса, ошо менен кирип, эгер сен тапшырган анкетаң менен загранпаспорт атың бирдей болсо, бирдей тамгасында ката кетпесе, виза аласың демек. Ошон үчүн биз загранпаспортду сунуштайбыз эң биринчиден. Экинчи, туулган тууралуу күбөлүктү, анткени төрөлгөн жериңди туура жазыш керек. Жана сүрөттөрдүн өзүнүн эрежелери бар. Бул 5:5, 600 пикселден баштап 1200 пикселге да. Ошонун аралыгында болуш керек качествосы. 240 мегабайттан ашпаш керек размери. Ак түстөгү фон, кийими ак болбош керек, анткени ак фон менен экөө бирдей болуп калат. Сүрөткө түшүп атканда выражение лица нейтральное деп коет. Бул күлбөй дагы, мындай кандай десем, ишти көргөзбөй ушундай кылып. Дагы кыргыздар, биздин мекендештер сурап кеткен нерсе, жана жабынган. Хижап кийгендер. Жолукту чечпейсиңер. Жолук эгер сиздин диниңиз менен кийип жүргөн жолук болсо, мисалы, аны чечпейсиңер.
чекиңерди кичине мындайраак кылып ачыш керексиңер, чачыңарды көргөзбөйсүңөр сөзсүз түрдө, бирок мындай ачыгыраак эле бетиңизди жакшы ачыш керексиңер да. Анан эч кандай көлөкө болбош керек бетте. Көз айнек болбойт. Эгер сиздин дагы зрениеңиз жаман болуп, жакшы көрө албасаңар дагы дайыма көз айнек таксаңыз болбойт. Чечип сүрөткө түшүш керексиз. Ошол загранпаспорт менен толтурганда мөөнөтү кандай болуш керек? Мөөнөтү боло берет. Мисалы, регистрация деген анкетанын регистрациясы каттоосу 8-ноябрга чейин болот. Эгер загранпаспорттун мөөнөтү 9-ноябрь бүтүп атса дагы сиз тапшыра берсеңиз болот. Бирок загранпаспорттун алдында ошол эски загранпаспортуңузду сөзсүз түрдө копия кылып, скан кылып, сүрөткө тартып сактап коюңуз. Сурап калышы мүмкүн. Сиз чын эле сиздин паспортуңуз менен номер жазган паспорт ошол чын эле ошол номер беле депчи. Ошон үчүн сиз эски паспорттун сүрөтүн, сканын болобу кандай бир маалымат сактап калышыңыз керек да. Паспортду бере бересиз, жаңы паспорт ала бересиз. Кийин утуп алсаңыз, жаңы паспорт менен ДСти толтурасыз, бул өзүнчө утуп алгандан кийин анкета. Анан эски паспорттун копиясын интервьюга барарда ошондо алып барсаңыздар болот. Ошо ойлонбогула достор. Тапшырган күнү бүтпөгөн болсо тапшыра бергиле. Андан кийин бүтсө, ал нормаль эле процесс. Барып алмаштырып, жаңы паспортты көтөрүп, интервьюга бара берсе болот. Грин картага тапшырыш үчүн минималдуу билим бул 12 жылдык бул жактыкы боюнча скулду бүткөн болуш керек деп жүрөт да. Анан кыргызстандыкы менен бир аз туура келбей калат. Бизде 11 жыл окуган үчүн. Ошого биздеги ситуация кандай, минималдуу билими кандай болуш керек кандидаттардын? Эң негизи ошо толук орто билим. Толук орто билим бул 11 класстын аттестаты. Же жана 9-дан кийин колледжге тапшырганда диплом берилет. Ошол диплом деген ошо 11 класстын аттестатына барабар экен да. Ошол болду. Качан башталып, качан бүтөт? Элдер качан тапшырып баштаса болот? 5-октябрда башталат. 7-ноябрда бүтөт. Американский убакыт менен санайбыз да. Бизде уже кеч болуп калат. Анан биринчи күндөр все равно сайт иштебей калат да, ошондо 6-октябрда сиздер баштасаңыздар болот да. Кайсы мамлекеттерден тапшырса болот деген суроо бар да, бирок Кыргызстан ошол тапшыра ала тургандардын арасында тизмеси. Анан бизде ар кандай кырдаалдар бар экен, ситуациялар. Россияда жашайбыз, паспортубуз бирөөбүздүкү Кыргызстандыкы, бирөөбүздүкү Россияныкы. Ошо үй бүлө катары тапшырсак болобу деген суроолорго жооп берип кетсеңер. Грин картага туулган өлкөдө тапшырылат. Эгер сиз мисалы Казакстанда төрөлсөңүз, бирок Казакстанда болгону бир ай төрөлгөндөн 1 ай жашап туруп, Кыргызстанга көчүп келип, өмүр бою Кыргызстанда жашасаңыз дагы Казакстандан тапшырасыз. Сиз азыр Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда төрөлүп, Россияга кетип, ошо российский гражданство алган болсоңуз дагы сиз Кыргызстан өлкөдөн тапшырасыз. Каякта жашабаңыз, төрөлгөн өлкөдөн тапшырасыз да. Эгер Кыргызстанда төрөлгөн болсоңуз, Россияда төрөлгөн болсоңуз, Казакстанда төрөлгөн болсоңуз тапшыра берсеңиздер болот. Күйөөсү менен жубайы экөөсү эки мамлекеттин паспорту барлар бар экен да. Ошо Кыргызстандын жараны, анан Орусиянын жараны, же Кыргызстандыкы Кореянын жараны дегендей. Менин бул жакта окуган документейшнде айтып атат, күйөөсүнө же жубайына кошулуп, ошол Кыргызстандын атынан тапшыра берсе болот деп. Ошондой болот экен да, эгерде Россияда жашагандар болсо. Тапшыра берсе болот, бирок орустар паспорту грин картага эч ким запрет кылган эмес. Орусиядагы мекендештер ойлонбой тапшыра берсеңер болот экен анда. Аябай көп суроолор келген ушул темада. Мен чоң атамды кошуп койсом болобу, чоң энемди кошуп койсом болобу дешип суроо аябай көп келет. Ушуга жакшы жооп берип кетели. Ким үйдө кошула алат, мисалы, бирөө тапшырса? Үйлөнсөң, турмушка чыксаң, балалуу болсоң, ошол сенин үй бүлөң. Сенин ата-энең, бир туугандарың булар сага тууган болуп калат. Бул алардын уже үй бүлөдөн сиздин үй бүлө болбой калат да. Ошону такыр түшүндүрө албай койдум элергечи. Сурай беришет эмнеге депчи, ата-энесин кошо албайт. Ошол 18 жаштагы бала болгону өзүнө эле тапшыра алат. Эгер 30 жаштагы киши болсо, мисалы, ал деген үйлөнгөн болсо, аялын кошот, анан 21 жашка чейинки балдарын гана кошот. Бир туугандарын кошо албайт. Өзүнүн эле үй бүлөсүн. Ошо өзүнүн үй бүлө, кайсы үйлөнгөн болсо, турмушка чыккан болсо, балдары бар болсо, ошолорду гана кошо алат. Ата-энесин кошо албайт. Допустим, утуп калдыңыз, ата-энеңизди алып кетсеңиз болот, бирок иним, карындашымды алып кетсек болобу деп дагы сурашат. Тилекке каршы только вот муж, жена, spouse, дети, child и родители ошол ата-энесин балдарын алып кете алат. Воссоединение кылат ал. Воссоединение семьи деп коет ал. Ал уже
утуп уже Америкага баргандан кийин 2-3 жылдан кийин ошол процессти өтүп ата энеңизди анан мисалы алып кетпей калган балдарыңыз бар болсо же мисалы аялыңыз калып кеткен болсо, мисалы өзүңүз эле тапшырып өзүңүз кетип аткан болсоңуздарчы, ошондо воссоединение семьи кылсаңыз болот. Грин карта тапшырып атканда сөзсүз түрдө эгер ЗАГСыңыз бар болсо, сиз аялыңызды же күйөөңүздү кошуш керексиз, сөзсүз түрдө ЗАГС бар болсо. Кошо жашайсызбы, кошо жашабайсызбы, баары бир. Ажырашып атасыңарбы, ажырашты деген кагаз жок болсо, ЗАГС бар болсо сөзсүз түрдө кошуш керексиз. Балдарың мисалы биринчи аялымдын балдары бар, анан экинчи аялымдан да балдары бар, азыр экинчи аялым менен жашап атам, биринчи балдарымды эмне кылам десе, балдардын баарын кошосуңар. Сиз менен жашабайбы, энесинин колундабы, чоң апаңыздын колундабы, баары бир. Балдарыңыздын баарын кошуш керексиз. Алардын сүрөттөрү жана туулган тууралуу күбөлүктөрү сөзсүз түрдө керек толтуруп жаткан. Толтуруш үчүн балдарга загранпаспорттун кереги жок. Жөн эле күбөлүктөрү аты жөнүн эле жазып коет, кийин интервью эгерде уткан болсо, интервьюга барганда ошондо загранпаспорттарын алып баштайт. Балдар жөнүндө загран жок болсо, транслитерация менен карап коюш керек да, аты жөнүнчү, чтобы туура жазылыш үчүн. Например, вот Данияр, бизде Яны УА деп жазышат го, Я, Данияр депчи. А Россияда мисалы ИА деп жазышат. Данияр. Транслитерацияны карап, анан заполнять этиш керек да. Ката кетип калса, ошондой эле бир эле тамгадан визадан отказ болуп калышы мүмкүн да. Туура. Атын туура эмес, атында бир тамга туура эмес болуп калса. И точка менен жазылса, мисалы, кээрлер айдай дегенде икратка экен деп мындай Y менен жазып коюшат да. Айдай кылыпчы. Кыргызстанда жаш балдарга еще атын да өзгөртүп бир нерсе жолдорун тапса болот, бирок Россияда атын өзгөртүш оор болот да. Такыр загранпаспортты алар транслитерация менен кандай жазылса, ошондой менен гана берилет. Ошон үчүн алдында сөзсүз түрдө балдардын загранпаспорту жок болсо, транслитерациядан текшерип, бир да ката кетирбей, туура кылып жазыңыз. ЗАГС жок, бирок чогуу жашайбыз деген суроолор көп келди да, мен тапшыра берсем болобу деп. К сожалению, если нет свидетельства о браке, вы друг другу никто. Даже если балдар болуп калса, 20 жаштагы чоң балдар да бар болуп калса дагы, без свидетельства о браке вы никто. Азыр, если свидетельство жок болсо, сиздер, получается, көрсөтпөйсүздөр жолдошуңузду же келинчегиңизди. Кийин утуп калсаңыз, свидетельство о бракени алып, ЗАГСты алып, анан эд деген бар, добавить можно. Анан кийин кошуп койсоңуздар болот. Утуп калгандан кийин кошсо проблемалар болбойбу? Натуральный жол менен эле баш коштуу болуп калабы же утуп алгандан кийин ушундай кылды деп отказ кылып коюшу мүмкүнбү? Эгер балдары бар болсо, бир да суроо болбойт. Эгер балдары жок болуп, утуп алгандан кийин үйлөнүп атышса, мисалы майда результат чыкты, сиз ЗАГСты июньда алып атасыңар, сизге деген бул фиктив брак эмес деп, мурунтандан бери мындай сүйлөшүп атабыз, бирге сүрөттөрүбүз бар, көп жыл болду деген далилдеш керексиз да. Биз уже көп жылдан бери анысы деле утпасам деле үйлөнөйүн деген пландарым бар болчу, ошон үчүн үйлөндүм деген. Октябрь айында тапшырдыңыз, анан март айында ЗАГСты алып калсаңыз, майга чейин результат чыкчакчы. Тоже бир да суроо болбойт. Чогуу жашабайбыз, урушуп кеткенбиз, мен ал менен сүйлөшпөйм, анын дагы сүрөтүн киргизиш керекпи деген суроолор келет да. Мисалы мен айтам, сүйлөшпөсөңөр дагы киргизиш керек. Балдардын баарын жубайыңарды же споус киргизиш керек. Андан кийин утуп алгандан кийин ал өзүңөрдүн проблемаңар. Ким келет, ким келбейт, өзүңөр жалгыз келесиңер, туурабы? Ошондой эле? Эгер үй бүлөлөр бар, ошо 10 жылдап, 15 жылдап үйлөнбөй, ЗАГСы жок, документтерин баары мындай чатак болуп, анан кийин күзүндө тапшырышат, туура кылып тапшырышат, эки бөлөк кылып. Тапшыргандан кийин утуп алышат. Уткандан кийин анан шашкылактап, документтин баарын түздөп, баарын загранпаспортун алып, туулган тууралуу күбөлүктүн да восстановление кылып, аттестатын да восстановление кылып чуркашат. 10 жылдан бери ошо ЗАГС албай эмне кылып жүрдүк элек деп анан келишет да. Негизи боло берет. Любой кырдаалды неме кылсак болот, бирок ЗАГСыңыз бар болсо, жолдошуңуз менен жашабасаңыз дагы, ажырашайын деп аткан болсоңуз дагы, сөзсүз түрдө жолдошуңузду кошуш керексиз азыр. Ажырашты деген кагазды гана алгандан кийин анан кошпойсуз. Анан ошол статус деген болот. Ошол статуска деген single,
divorced, married дегенде туура тандаш керексиңер. Сиз деген ажырашкан болсоңор, сиз single болуп саналбайсыңар, сиз уже divorced болуп саналасыңар. Эрлер ошол single кылып жазып коюшат. Андан кийин DS-ти утуп алган, DS толтуруп атканда ажырашканды кошкондон кийин бул уже ката. Уже отказ болот да. Визадан отказ берип коет. Ошо эң биринчи, ошо биринчи анкетаны туура толтуруш керек. Минималдуу жаш кандай болуш керек? Канча жашта болуш керек? 17 жашта болсо, мисалы мектепти бүткөн болсо, 11 классты 17 жашта бүтүп атпайбы? Мисалы быйыл бүткөндөр, майда аттестатты алгандар, быйыл 17де болсо да тапшырып берсе болот. Өзү мисалы мен 16 жашта бүткөнмүн, 11 классты. Мен өзүм отдельно подавать этсем болот эле да. Если 11 класс бар болсо, аттестат бар болсо, сиздер киргизерсиңиздер болот. Баягындай возрастное ограничение деген бар го, андай жок. Если аттестат бар болсо эле толтура бериңиздер. Ошо утуп алгандан кийин Америкага келгенге чейин каалаган убакта келе берсе болобу же бир определенный убакыттын ичинде чыгып кетиш керекпи Кыргызстандан? Уткандан кийин сизге кейс номер берет. Мисалы сизде 5000 кейс болсо, 5000дер ноябрда киришет. Сиз медосмотрды дагы өтүшүңүз керексиз да. Медосмотрды 8 ноябрга коесуз да. Мисалы ошол 8 ноябрдан 6 ай санашат. Ошол 6 ай ичинде сиз кирип кетишиңиз керексиз штатыга. Кирбесеңиз, то Визаңыз күйүп кетет. күйүп кетет. Ошого 6 ай медосмотрдан санашат да. Green карта тапшырышып, уттуң деген confirmation алгандан кийин кандай кадамдар болот? Анан канча акча кетет? Ушул суроону аябай көп сурашат. Мен төлөймүнбү же мамлекет төлөйбү, Америка? Кандай процесстери кандай деген ошого жооп берип кетсеңиз. 2022-жылы октябрь тапшырсаңыз, сиз 24 болот. Май 2023-жылы текшергенде узун бар акча чыкса, сиз уттуңуз демек да. Кээрлер ачып алып, кичинекей бар акча чыгып калса, has not been selected деп көрсөңүз, анда тилекке каршы уткан жоксуз демек. Узун бар акча чыкса эле эң ылдый жагын карасаңыз, аты жөнүңүз жазылат, анан интервьюңуз кайсы шаарда өтөт, ошолдо жазылат. Бишкек, мисалы Кыргызстанды тапшырсаңыз, Бишкек болуп жазылат. Андан кийин ылдый жагында кейс номер деген болот. Быйыл тапшыргандар 20-24 болот. ДВ-24 болгон үчүн ЕУ болот, Европа. Биз Кыргызстан Европага киребиз. Анан 4 же 5-0, андан кийин кандайдыр бир сан. Сандар 1ден баштап 50.000ге чейин деле боло берет. Бул дагы компьютер рандомдон берилет. Башында тапшырасыңарбы, ортосунда тапшырасыңарбы, аягында тапшырасыңарбы, эч эмеси жок, тиешеси жок ага. Мисалы кейс номериңер 1000 болсо, бул кейс номер өтө жакшы демек. Бул кейс номер деген бул мындай, кандай десем, очередь. Интервьюга кире турган очередиңиз. Эгер 2000 болсо, бул аз очередь да. Ошондо сиз май утуп алсаңыз, сиздин жылыңыз октябрь айында башталат. 2023-жылы сиз 23-жылы октябрда интервьюга уже кирип каласыз. Майдан баштап октябрга чейин ошо документтерди тууралаганга DS 260 деген форма бар. Ошону толтуруш керек, аны жөнөтүш керек. Приглашение 2 ай мурун келет. Октябрга приглашение интервью болсо, сизге августта приглашение келиш керек. Сиз августта приглашение алгандан кийин медосмотрга даярданасыз. Медосмотрга өтөсүз. Ошон үчүн ушундай убакытта ортодо 4-5 ай убакыт болот минимум. Октябрда кирип, визаңызды алып, ошо 6 айдын ичинде чыгып кетиш керексиз. Америкага кирип кетесиз. Эгер кейс номериңиз мисалы 30.000 болсо, бул өтө жогорку кейс номер болот. Май 23-жылы результат чыкса, сиз жайында 2024 интервьюга киресиз. Эгер очередь жетсе, бул дагы суроо да. Сиз утуп алдыңыз деген, бул сөзсүз түрдө виза берилет деген сөз эмес. Очередь жетпей калышы мүмкүн, ар кандай кырдаарлар болуп калышы мүмкүн, 55.000 виза берилип кетиши мүмкүн. Ошол үчүн кейс номер өтө мындай маанилүү нерсе да. 30.000 болсо, эмки жай же эмки күзгө чейин интервьюга киресиз. Сиздин жылыңыз майда, октябрдан 2023 башталып, октябрь 24 бүтөт. Ошо бир жылдын ичинде интервьюга кирип жетишип калышыңыз керек. Анан айтышат да, мен мына уттум, канча жыл дагы жүрсөм болот Кыргызстанда деп. Чады болбойт.
бир жыл гана жүрөсүз. Бир жыл ошо бир жарым жыл болуп калат да. Ошо бир жарым жыл документтерди даярдайсыз, интервью чакырууну күтөсүз, интервьюну өзүлөрү КСС менен посольство өзүлөрү гана чакырат, сиз жазылбайсыз. Кейс номер кичинекей болсо кирип өтүп кете бересиз. Кеткенден кийин эч ким сизди аэропортто встречать этпейт, акча эч ким бербейт, государство там специально ДВшниктерге, уткандарга акча беретпи, ар кандай государственный бир программалар барбы бизге, Жумуш таап береби, үйүбүз болобу деп сурашат. Жок, сизде просто вот виза болот да, сизге официально сиз кирсеңиз болот Америкага, иштесеңиз болот, жашасаңыз болот, только вот голосовать вы не можете деген виза болду, ошону эле обозначить этет да. Америкада 350 миллион адам бар, ошонун эле бири болуп каласыз. Бардык америкалыктардын укугу кандай болсо ошондой укукка ээ, шайлоого эле бара албасаңыз болбосо калганын баары Кыргызстандагыдай эле иштеш керек, билим алыш керек, ар бир адам өзү үчүн жашаш керек. Бул жерге алып келип силерди хан кылып отуруп коюп же баарын силерге бирөө жасап бербейт. Биз группалар бар, бул жака келгенде ошол группаларга кошулушуп, жумуш издешип, квартираларды издешип, ушул жаңы келдик, грин карта утуп келдик дешип, ошентип жаңыдан нөлдөн баштап жашашат жаңы мамлекетке келип. Ошого тапшырып атканда дагы ментально, морально ошого даяр болуш керек. Ушундай жаңы мамлекетке баратам, англисче үйрөнүшүм керек, дагы бир багытты үйрөнүшүм керек деп англисче билип келгенде дагы эч нерсе гарантия жок. Себеби жанагы айтып өткөндөй 350 миллион адамдын арасындагы эле англисче жөнөкөй сүйлөгөн бир адам болосуңар. Кыргызстанда балким англисче билсең элден айырмаланып жакшы жумуш табасың, бирок Америкада ошол кара жумушта иштегендер деле англисче жакшы билишет. Ушул себептен ошол жагынан дагы даяр болуш керек. Көбүрөөк окуп, билип, интервьюларды көрүп, элдердин айткандарын угуп. Кыздарга чоң рахмат айтабыз маалымат үчүн. Кошумча дагы айтчу нерселер болсо айтып кетиңиздер. Каражат жөнүндө сурадыңыз, ошол жөнүндө айтпай калыптыр. Мисалы утуп алгандан кийин DS 260 өзүңүз эле толтурсаңыздар болот. Биз деген утуп алгандарды атайын группага, Telegram группабыз бар, ошого кошобуз. Бүт маалымат аякта бекер. Сиз просто утуп алганыңызды далилдеш керексиз. Анткени билесиз, мошенниктер бар, ар кандай адамдар бар, фиктивный бракты предлагать эткендер бар. Ошон үчүн биз ошо утуп алганын чынында эле далилдегенден кийин анан киргизебиз да группага. Группага киргенде бүт маалымат бекер. DS боюнча любой сурооңузду берсеңиз болот, баарына жооп беребиз. Эгер жекече маалымат алам десеңиз, личный встреча десеңиз, эми биз дагы үй бүлөбүздү багыш керекпиз, өзүбүздүн убактыбызды бөлүп берип атабыз, ошон үчүн минималдуу ставка кылып койгонбуз да. Мисалы мен өзүм утуп алганда DS форманы өзүм эле толтургам. Негизи бир аз англисче билиш керек, англисче билбесең дагы Google переводчик менен которсоң деле болот. YouTube каналда ошо DS форманы кантип толтуруш керек бүт маалымат бар. Бирөөгө акча каражатты бербей эле өзүң толтурсаң, бул кандай десем, уже өзүңүзгө да жакшы болот да. Кийинки жашооңузга да өзүңүз бир нерсе аракет кылып, өзүңүз жасаган үчүн дагы мындай биринчи кадамыңыз болот. Андан кийин медосмотр ар бир 18 жаштан үйдө, 16 жаштан үйдө балдарга $200 алынат. Жаш балдар, кичинекей балдарыңыз бар болсо, аларга $170 алынат. Бул медосмотр. Муну болгону Кыргызстанда Бишкекте 2 гана клиника бар, аккредитированный американский посольстводан. Ошолордон гана өтөсүз. Анан интервьюга кирерде ар бир киши башына $330 төлөйсүз. Интервьюга чейин жетиш үчүн ошол эле акча кетет. Документтерди эч кандай котормо кылган кереги жок. Нотариально котормону заверять эткен кереги жок. Кээ бирлер ошону билбей эле которуп заверять эткен үчүн 20-30 миң жөн эле кетип калат да. Кээ билбей которуп ошо нотариально заверять этип койгон үчүн 2 жылдан бери котормо кереги жок болуп калган. Эгер документиңиз кыргызча, орусча болсо, же англисче болсо, мисалы, 3 тилде болсо, ошол документ менен оригинал копия кылып апарып бере бересиз. Болду. Андан кийин Америкага учуп кеткенден кийин сиз ушул грин картага өзү ID сыяктуу болот, ошого $220 төлөйсүз. Ал майда чүйдө Американын закону боюнча прививкалар аласыз. Эми дагы майда чүйдө да акча кетиши мүмкүн, болду. Ошон үчүн DS 200 форманы өзүңүз толтурганыңызды сунуштайбыз. Утуп алсаңыз, биздин группабызды тапсаңыз болот. Группага кошуласыз, бүт маалыматты бекер аласыз. Анан Кудайым буйрса, интервьюга чакырып алсаңыз, визаңызды алып
кете бересиз. Азыркы эң негизги сиздин мындай максатыңыз биринчи анкета деп коебуз, күзүндө толтура турчу анкетаны ошону туура жана так толтуруңуз болду. Ошол эле. Эң сонун маалыматыңызга рахмат. Мен дагы кошумчалап кетейин. Кийинки айда октябрдын 5-inde башталат. Ноябрдын 8-ине чейин портал 1 ай ачык болот. Ошол убакта анкетаны толтуруп, өзүңөрдүн энтриңерди сабмит кылсаңар болот. Толтурганга чейин сөзсүз жана Айдай айтып кеткен документтерди чогултуп, даяр болуп отургула. Бул жакта ачып алып, анан паспортуңарды издеп таппай жүрсөңөр, ал толбой жабылып калат. Өзүнүн убактысы бар. Грин картадан утуш үчүн ошол лотереяга кошулганга чейин документтерди, данныйларды туура толтуруш керек. Веб-сайтында жазылып тургандай эле ар бир адам өзүнө өзү толтурса болот. Грин карта бул акысыз, Американын акысыз программасы. Бирок эгерде атыңызды туура жаза албаган болсоңуз, англисче толтурганда унутуп кала берген, туура эмес толтурган адам болсоңуз, анда агентстволорго кайрылыш керек болот, туура толтуруп бериш үчүн. Агентстволордун өзүнүн услугасы бар. Азыр Айдай айтып аткандай, аз эле. Ал эми бирөө $2000–3000 бер, мен сени өткүзүп коем, мынтип коем дегендер, алар мошенниктер. Ошолордон алыс тургула. Эгерде бирөөгө толтуртуп атсаңар, сөзсүз өзүңөр карап, жакшы жанында туруп, confirmation номерин алып, сактап койгула. Агентствого кайрыла турган болсоңуз, ошо билип толтуруп жүргөн агентствого кайрылыңыз. Мисалы, былтыр подземкада, фотосалондо ар бир кадам сайын эле грин карт толтурам деген адамдар болду. Билип билбегендер эле толтура беришет. Мисалы, мен үй бүлөм айылда, мен өзүм келдим, загран паспортум сүрөтү бар, мен толтура берсем болобу десе, толтура берсеңиз болот, байке өзүңүз кете бересиз, эчтеке болбойт деп толтуруп коюптур. Бирөөгөчү бир байке келди утуп алып, эмне кылсам болот деп, эч нерсе кыла албайт, визадан отказ алат. Ушундайларга кайрылбай турган, билип, өзүнүн ишин билген, көптөн бери толтуруп жүргөндөргө кайрылсаңыздар, ошондо акчаңыз дагы күйбөйт. 500 сом болсо дагы, 1000 сомго толтурса да, канча сомго толтурса дагы эч нерсе эмес. Бирок утуп алгандан кийин ошол визаны албай калыш бул өтө өкүнүчтүү да. Уткандан кийин дагы документтерди чогултуш керек болот. Айдайлардын группасына кошулуп алгыла. Ал жерде утуп алгандар, утуп алып Америкага кетип, Америкада жүргөндөр, өзүнүн мекендештерине маалымат жагынан жардам берем дегендер бар экен. Ошол кыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Тапшырып аткандарга дагы ийгилик. Тажабай тапшыргыла. Эгерде Америкага барып жашайм деген кыялыңар болсо, сөзсүз утасыңар бир күнү. Быйыл болбосо кийинки жылы, эң башкысы туура толтуруп, туура максат коюп, документтерди туура көрсөтсөңөр, бир күнү утасыңар. Чоң рахмат силерге.